Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Акыркы күндөрү ушул Камчыбек Ташиев кызматтан кеткенден бери үтүктүү сайсаңдагы ошол жактан Ташиевди жамандап жаткан болушат. Блогер болобу, журналисти болобу, деги эле бир жөн эле адамбы, телефону бар. Ошолордун бардыгы ошол телефонго видеону тартып, Ташиевке эми аябай жаман сөздөрдү айтып, аны жамандап жатышат. Албетте бул эми азыркы бийликтин кылып жаткан иштери десек деле болот. Анткени ар бир мыйзам иштеген мамлекетте бир адамды жөндөн жөн жамандап чыккан болсо, албетте аны сотко чакырып, андан бир сурак алыш керек да. Болбосо мындан кийин Кыргызстанда бир жаман адат пайда болуп калат. Ушул жерде азыр Садыр Жапаров өзүнүн урушуп кеткен досун жамандатам деп Кыргызстанга бир аябай жаман адатты алып келип койду, тилекке каршы туугандар. Эми мындан кийин каалаган адам ошол телефонун кармап алып, ар кимди жамандап жатып кала турган бир мамлекетке айланып калдык. Ушул Ташиевди жамандатам деп ушундай адатты Кыргызстанга алып келип коюшту да. Негизи бул нерселердин кереги жок болчу туугандар. Мейли Ташиев ошол иште күнөөсү барбы, жокпу, аны Кудай билет туугандар. Себеби Кыргызстанда бир дагы нерсени мындай сот деле ачыгын айта албайт. Анткени соттор кимге көз каранды, аны бардыгыбыз билебиз. Ошончо деле азыр эми Ташиев кызматтан кетти. Аны күнөөлүү деп табышты. Камчыбек Ташиев президенттикке барбайт. Ошончо дагы Ташиевдин аябай баягы аброю көтөрүлүп кеткен экен. Ошондон коркушуп, азыркы күнгө чейин жамандатып келе жатышат да. Себеби туугандар, эмнеге Камчыбек Ташиевди эле каралап, алар мындай башкасына эч нерсе дебей эле турушат. Чыныгы журналистмин деген адам, чыныгы блогермин деген адам бийликте турган адамдарга мындай сын тагыш керек. Ошолорду туура жолдо иш кылсын, Кыргызстан үчүн күйсүн деп бийликке мындай өзүнүн сынын айткан болсо, бийлик аны көрүп, угуп, ошого карап түздөлөт. Анан кетип калган адамды тепкилеп, шубап жатып калганда анда эч кандай пайда жок. Ташиев кетти, эми ал бийликте дагы эмес, ал эми президенттикке дагы кое албайт. Ошондуктан Ташиевди жамандатканын коюп, азыркы бийликтегилер бир башка нерсе менен алек болсо жакшы болмок эле туугандар. Себеби бунун бардыгы элге көрүнүп калды. Баягы эле Адилет Айтикеев деген бар, дагы бир ошого окшогон бир-эки аябай ушул адамдар бар. Эгерде алар чыныгы мындай элге күйгөн болсо, азыркы эмнеге үчүн бийликте турган Садыр Жапаровго дагы бир-эки ооз сын айта алышпайт. Алар Ташиевди гана жамандай беришет. Тыйындын эки тарабы болот деп коет. Камчыбек Ташиев капкара болуп, Садыр Жапаров бул жерде аппак болуп калбайт да. Анткени экөө бийликке чогуу келишти, кандай иштерди кылса дагы экөө чечишти бардык нерсени. Камчыбек Ташиев мындайча айтканда солдат болгон, бардыгына өзү жооп бере турган адам ал Садыр Жапаров болуш керек. Себеби Садыр Жапаров президенттикке келип мыйзамдарды өзгөрткөндө бардык нерсени мен жеке мойнума аламын, өзүм жооп беремин деп өзү жоопкерчиликти алганын бардыгыбыз жакшы билебиз. Андан кийин досун жумуштан алгандан кийин бардык жаман иштер ушул Ташиевдики болду, жакшы иштер меники деген бул албетте туура эмес туугандар. Ошондуктан мындай нерсени мындай өзгөртүш керек Кыргызстанда. Бардыгы эле чыгып алып, ушинтип жамандай берген болсо, албетте бул адамдардын мындай кыжырына дагы тиет экен. Болбос нерселерди айтып эле азыр ушул Камчыбек Ташиевди жамандаган адамды ушул бийлик аларга акча берип атабы, же болбосо бир кызматка коебу, ушунун бир модага айлантып алышты. Өздөрү деле ошол жамандап жаткандар адамдар уялса болмок. Себеби алар ошолордун эле мурунку видеолорун карап көрсөк, архивдеги алар мурун Камчыбек Ташиевди аябай мактап, элдик генерал деп жүрүшкөн экен. Камчыбек Ташиев кызматта турган убакта. Камчыбек Ташиев кызматтан кеткенден кийин эле бардыгына ушинтип жаман болуп калыптыр. Азыр алдыда биз сиздерге ошондой мисалдан бир экөөнү коюп беребиз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр дагы таң каласыздар. Адамдардын кантип өзгөргөнүн, адамдардын канчалык эки жүздүү болгонун ушул видеодон көрүп алсаңыздар болот. Туугандар,
акырына чейин биз менен бирге болуңуздар, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди дагы албетте жазыңыздар. Мен бүгүн Токмоктун паркын көрүп алып, действительно ыраазы болуп отурам да. Бул парк кагырган таш болчу. Генерал Камчыбек Ташиев бир вертолет менен учуп келип, бир машина менен келип отуруп, акыры гүл бакчага айлантты да. Мен эмне деп айткым келет? Ушул жерде карап турсам, апалар эсалып отурат да. Ушул паркты, ушу энелердин паркы, Камчыбек Ташиевдин апасынын атындагы парк кылып койсок жакшы болмок да. Действительно. Мен жерде бир апа отуруптур, сурасам, эсалып жыргап отурам дейт да. Баягы действительно бир вертолет менен учуп келет, бир машина менен келип айланып, канча нерв, канча мен ушундай гүл бакча айланткан, балдардын күлкүсү жаңыра турган жерди чынында генерал Камчыбек Ташиевдин күчү менен, акылы менен ушундай гүл бакча айланды да. Баягы какканы катуу болсо кийиси казык жерге кирет дейт. Действительно генералдын эмгеги зор да. Ушу генерал энелерди чогултуп алып, энелерди көп сыйлатчы да. Ушул жерди Камчыбек Ташиевдин апасынын атында парк кылып койсок жакшы болот эле да. Микронун паркы дедирбейчи. Действительно гүл бакча. Эмгекти да барктай билиш керек. Баардык энелердин паркы болсун деп ой келди да. Камчыбек Ташиевди арстан деп айтышат да. Камчыбек Ташиев может кимдир бирөөлөргө арстандыр, бирок кутурган итти питбуль болсо да уже контролдон чыгып кеткенден кийин ээси айла жок, атып таштайт болчу. Бул Ташиев кутуруп кеткен да. Может кимдир бирөөлөргө арстандыр, кимдир бирөөлөрүнө жөн ууру карга да. Мисалы жаш арстан Марлен Мамедалиев шакал деп айтты, туура эле шакал да. Бирок мен таң калып атам, 9 жыл берип сурап атат деп чай. СМС үчүн СМС жазып койгон үчүн канча кишини соттоду бул Ташиев. Мен ошо таң калам да, ошо прокурор кийим бул. Мен ошондой бир суроо жаралат Кыргызстандын юристтери. Ушу Ташиев 9 жыл сурап аткан ушу туурабы, туура эмеспи? Ушу ким билет ушу? Канат Касанов, жана кыйын юристтер. Ушу туурабы, туура эмеспи? Ушу кандай ойдосуңар? Мен таң калып атам ошо. Бул Ташиевди санасаң кылган иштери аябай терс да. Мисалы канча мамлекеттик өндүрүштү талкалады да. Бул эң пиктеги киши бул генерал Камчыбек Ташиев. Бул парктар, мэриялар өкмөттүн акчасын жегендир. Бирок генерал Камчыбек Ташиев айтып атат, кимдин крышасы болсо, крышасын жанчын деп. Мына могу Бобек Ажыкеевдин, Мураталы Тагаевдин, Минприрода министри көзөмөл кылбаган Машиевдин крышасын генерал Камчыбек Ташиев өзүңүз жанчып алсаңыз болбой калды. Булар вообще мыйзамга да баш ийбей калды, эч кимден да коркпой калышты. Булардын кылыгы иш айбай да койду. Канча айтсам деле бирде иш аяна чыккан жок. Ушу мен суранышымда генерал Камчыбек Ташиев, сиз могу аппарат президенттин приказдарын, указдарын көзөмөлдөөчү управленияны камаңыз, Бобек Ажыкеевди камаңыз, Мураталы Тагаевди камаңыз. Ошолорду көзөмөлдөн чыгарбай, канчадан бери айтып атам. Осени период Минприрода текшерет, бирок эч кандай реакция кылбай жатат. Бобек Ажыкеевге келгенде тескери кетип калат да. Анын крышасы өтө мощный окшойт да. Ошо крышаны талкалап көрсөңүз, кыргыз эли сизди чистый Спартак деп түшүнөбүз да. Булар миллиард, триллиондук бизди таза абадан ажыратып атат. Камчыбек Ташиев, тез арада чара көрбөсөңүз катастрофа. Итак эле келсеңиз болот. Токмокко эртең конторский балаңарды жиберсеңер, КГБшнимен Токмокту курт тамып аткан, тамчылап аткан, кууруп аткан, өлүп аткан бактардын баарын көрсөтөм.